Тайырбек Сарпашев областын райондорундагы сууну суткалык жөнгө салуучу бассейндерде, каналдарда, Киров суу сактагычында болуп, аларды тазалоо, оңдоо, суу өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү көйгөйлөрү менен жеринде таанышты. Биз мына 2 жыл мурда алып берген техникалардын жардамы абдан жакшы тийип аттыр жана ошондой эле абдан эффективдүү пайдаланып атышты. Кыдыруу учурунда Сарпашев төө бурчак жана жашыл чабы өстүрүү, алардын түшүмүн жыйноо иштеринде уюшулуп жаткан техникалык кызмат көрсөтүүчү борборлордун ишине ыраазы болду. Быйыл күздө төө бурчакты кыртыштан кыркып же жулуп ала турган комбайндар иштеп, элдин түйшүгүн алда канча жеңилдетүүгө шарт болот. 3 образец бар. Кыркып ала турганы бар, топурактын астынан кырка турганы бар, анан топурактан козгоп туруп ала турган 3 түрү бар. Эми ал болсо жердин шартына байланыштуу, кайсы жерде кандай кандай комбайн жакшы дейт, аны буюрса текшерип неме кылабыз, испытание кылып атабыз. Быйыл күздө. Быйыл күздө испытание кылабыз. Канча ошондой комбайн алып келген экенсиз? Азырынча бир-бирден алып келебиз, ар кайсы образецтен. Таласта сүттү кайра иштетүүдө жакшы нукта баратат. Акшдан алынып келинген эт багытындагы асыл тукумдуу 20 бодомал талаш шартында алгачкы төл бере баштаганы да кубанычтуу. Жартысынан көп 10дон ашык музоолор менен жүрөт. Эми булар бардыгы эт багытында эзеттелинген. Кара Бура районунда Дүйшен атындагы орто мектептин курулушу токтоп калган. Аны 25 майда пайдаланууга берүү үчүн вице-премьер каржылоо булактарын тапты. Ошондой эле жакында катуу шамалдан жапа чеккен Кара Бура районундагы социалдык объектилерге берилбей жаткан шиферди тезинен берүү маселеси да чечилди. Талас областынын эл чарбасы жаңы жагдайларга ылайыкташып, алдыдагы Евразиялык жаңы шериктештикке тезирээк аралашууга багыт алганы 2 күндүк иш сапарда байкалды. Машакбай Рахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1 канал, Талас областы.